По встречке и заехался, да? Байтик батырдагы негизи айта сарат этиги жибек жолдон баштап ал токомбаев бир жерине чейин бүт мындай контролируемый светофорлор депчи бүт өзүңөр байкап өзүңөр жашыл күйгүзүп могу тыгындын жанагы тыгынды карап ошого жараша зеленый күйгүзөбүз жашыл күйгүзөбүз депчи. Бирок силер монтип байтик батырды өткөзсөңөр мындай поток өйдүдан ылдый көп элек, ылдыйдан өйдө жок эле почти. Анан бирок ошондой кылганыңар менен силер могу кесилип кеткен көчөлөр Медерев, Горкилерди байкап атасыздар бияктарда мындай андай гана пробкалар болбой атат да. Мо Медерев мисалы үчүн аркы бети, бул бети тиги Карла Марсадан аркыга чейин, бул бети Абайга чейин. Айза молдун аркы беттери вообще ужас. Каждыйлар ушундай эле да. Неге мындай болуп атат түшүнбөй атам да. Бул светофор ооба, бул только Байтик батыр деле тазалап атат, бирок башка жактан бүт тыгынга толтуруп атпайбы? Мен Абайдан ол жерге келсем 20 мүнөттө келдим да азырчы. Айза молдун артына кирип алып турдум, ал жакта вообще бир жарым саат турдум, биринки көчүш үчүн. Айтматов көчүш үчүн. Асар до сих пор зеленый күйүп турат да. 2 мүнөттө, 4 мүнөттө, 5 мүнөттө күйүп атат да. Ушул туура эмес го дейм негизи ушу эмеңерчи, умун светофор эмес деп алар силер өзүңөр эле контролдоп атпайсыздар аны чын. Караганбар Байтик батыр деле карай бербестенчи. Алып эле центральный көчө мындай разгрузка болсо эле жакшы деп ойго кетирбейчи мындай. Башка второстепенный көчөлөрдүн баары өлүп атат вообще. Ну, пробка деп Байтик батырдан баштап Карасаев мененчи. Юнус Алиевке чейин экен. Медеров то же самое. Вот ошол себептен да жан-жады бир какой-то пробкалар болуп атат, бирок жанагы светофорду өзүңөр регулировка кылганыңар туура эмес кылып атасыңар да. Чын эле ачык айтып коюш керек да. Жакшы ишти жакшы деп айтасыз, могу туура эмес деп айтыш керек. Силер чын эле Байтик батыр мындай сонун таза болуп атат дегениңер менен, движение болуп жылып атат дегениңер менен бияктарды көрсөңөр ужас просто. Буну деле любой эле мындай инспектор деле ары бери жүргөндөр, көргөндөр айтса болбой дейм да. Же айтышабы? Балким айтаттыр, я не знаю, но бирок карасаңар эми. Ошол себептен эртең менен анан кечинде центральный көчөнү тазалай бербестен эле жөн эле коюш керек, светофор иштеп атсачы, бүт баары светофор менен жүргөн эле туура. А силер центральныйды бошотом деп бүт могу параллельный кеткен, кесилиш кеткен бүт көчөлөрдүн баары тыгынга толтуруп атасыңар да. Только центральный эле кое берипчи. Эгерде первый лица жүрбөсө, светофор иштеп аткан болсо жөн эле коюш керек, кезек менен светофор менен жүргөн туура негизичи. Мына мен айткандай эле көрдүңөр, Юнус Алиевке чейин.